Бүгін болып өткен оқиялар, жаңалықтар жана күн жиынтығы менен ак кеме студиясында сиздер менен Адилет Аманкулов, саламатсыздарбы. Бүгін бузулуктагы талалап калган мигранттардан айрыкча кыйналгандыктан мекенге кайтамын деген аялдардын саны арбыда, арасында кош бойлуу айымдар дагы көп. Биз мына жерге бузулукка келгенибизге бир айдан ашып калды. Арабызда мынайта чоң апаларыбыз бар, 70ке чыккан. Кыз келиндар бар, оюнда барлар. Мына кичинекей жаш балдар бар. Мына мен өзүмдү эле айтсам, жакында мына уже күнүм жетип турат. Бирок посолдон эч кандай эч нерсе неме жардам берген жок. Биз сизден суранарбыз. Ушул жерден бизден бузулукту акыркы жолу сизден суранарбыз. Бизди алып кетиңиздер. Алып кетебиз аялдар. Келиңдер. Жардам сурайбыз. Алып кеткиле. 21 июль күнү Москвада кыргыздардын кыргыз биримдиги диаспорасынын жыйыны болуп өттү. Бул жыйында мурдагы башкы консул Турдали Орозбаев жана кыргыз биримдиги диаспорасынын президенти Абдыганыр Шакиров баш болгон "Мен макул эмесмин" кыймылы, мекенчил коому жана "Менин укугум бар" кыймылынын активисттери катышты. Бул жыйында кыргыздардын чет мамлекеттеги жаралган көйгөйлөрүн айтышып, Орусиядагы элчи Аликбек Жекшенкуловдун иш алып баруудагы чабалдыктарын катуу сынга алышты. Ана Кыргызстанда ору көбөйүп атат. Бул список түзүшүнө эмне кереги бар? Менимче да. Чартер нерesi мына күнү болот деп туруп, расписаниясын чыгарып коёбун. Кээ онлайн үйүндө отуруп алат. Кээ авиакассанын өзүнө барып алат. Талпа топтолбойт. Тизме түзүштүн эмне кереги бар? Боюнда бар, кеткиси келип атабы? Чартер нерesi көрдү. Билет алып успеть etse, пожалуйста. Успеть etmese кийинкисине дагы бала берет. Токтоштун эмне кереги бар? Айтпакчы. Но вы молчали, вас все устраивает, вам хорошо. Вы такие умные на собраниях. Айтып коесуңар бир нерселерди. Ой, вот молодой человек, извините, вы говорите, мне кылдыңар, чтобы наших соотечественников привезти в Киргизию. Мен эчтеке кылган жокмун, у меня нет мысли, потому что я делаю то, что в моих силах. Мен Кыргызстанды көтөр албадым, күчүм жетпеди. 15 жыл иштедим, жанымы, канымы берип иштедим. Колуман келбеди, потому что вокруг меня были такие же люди, вот, которые молчали и всех устраивало. И вы здесь тоже ошол нерсени мякап келип, элчи чогулушка чакырды деп чуркап барасыңар. Вам льстит, когда он вас приглашает на собрание, потом затыкает, не дает слова, говорит: "Ой, силерме сүйлөшкөн болот экен, мен кеттим" деген. Жалган бушул, болгона оразайм ошондо. Это есть видеосъемки. Когда он вас приглашает и говорит: "На повестке дня мындай суроо, ой, вообще-то мына суроолорду карабайбыз. Главный мой вопрос — собрать деньги на памятник". 24 июлда Россиянын жарандыгын алуу үчүн документтерди жөнөкөйлөштүрүлгөн мыйзам күчүнө кирет деп билдирет ЮГРА Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Тактап айтканда, Россиянын жарандыгын алууну каалагандар үчүн мурунку жарандыктан чыгуу жөнүндө эреже жокко чыгарылат. Жөнөкөйлөтүлгөн тартипте жарандыгын алган адамдар үчүн Россия Федерациясында милдеттүү жашагандыгы жана киреше булагынын болушу жокко чыгарылат. Россия Федерациясында кесиптик билим алган адамдар өлкөдө 1 жыл иштегенден кийин жарандык ала алышат. Жаран менен никеге тургандар жөнөкөйлөтүлгөн жарандыгын алуу үчүн кайрыла алышат. Ош шаарына Москвадан Кыргызстандын жарандары кайтып келишти. Ош эл аралык аэропорту 23 июлда Аэрофлот авиакомпаниясынын Москва-Ош багыты боюнча чартердик каттамын тосуп алды. Кыргызстанга 301 Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келишти. Алардын арасында жаш балдар бар. Чет мамлекеттерде жүргөн жана мекенине кайтып келүүнү каалаган Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча иштер уланууда. Бишкек шаарында стационарларга кайрылуулар азайды. 22 июлда күндүзгү стационарларга 2905 тургун медициналык жардам алууга кайрылды. Мында оң динамика байкалууда. Кайрылгандар азайып жатат. Алсак бир жума мурда бейтапканаларда дээрлик 4500 тургун кайрылган. 22 июлдан 22 июлга караган түнкү стационарларга 581 адам кайрылды. 23 июлга карата күндүзгү ооруканалар 63130 адамды кабыл алып, 330
адам ооруканага жаткырылды. Ошондой эле 15 июлдан 23 июлга чейин түнкү 3 стационарга 4898 адамды кабыл алып, 16 жаран ооруканага жаткырылган. Эске сала кетсек, эртең мененки саат 8:00 кечки 8ге чейин шаар тургундары медициналык кеп кеңештерди капельница жана инъекцияларды 13 күндүзгү стационарда алууда. Ал эми калган убакытта мед жардам 3 түнкү стационарда көрсөтүлүүдө. Жеринде дарыгерлер, медайымдар, санитарлар, ординаторлор жана ошондой эле ыктыярчылар топтору нөмөттө турат. Персонал жана ошондой эле тартылган адистер, жеке коргонуу каражаттар, тамак аш, убактылуу турак жай менен камсыздалган. Кыргызстан дүйнө жүзүндө COVID-19 өлүм учурлары боюнча биринчи орунду ээледи аттуу макаласы боюнча Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин билдирүүсү. Белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасы лаборатордук тастыкталган ИУ-071 жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган ИУ-072 COVID-19 боюнча статистиканы бириктирүү чечимин кабыл алган. Буга байланыштуу сандарда курулай өрчүтүү орун алган, бирок 2020 жылдын 17 июлунан баштап күн сайынкы тенденция суткасына 1000 учур кошулганын көрсөтүүдө. Бул кескин көбөйүү эмес, бирок статистика бириктирилгенден кийин 2020 жылдын 17 июлунда автоматтык түрдө COVID-19-тун ИУ-072 маркасы боюнча 10995 учур кошулду. Мындан улам эл аралык эсептегичтерде бир жуманын ичинде оорунун жана өлүмдүн жаңы учурлары кошулду. Айрым өлкөлөрдүн өкмөттөрү дагы мындай кадамга барып, алардын дагы статистикасы ушундай темпте өскөн. Кытай Эл Республикасынын өкмөтүнүн расмий тартипте 2 гуманитардык жардам алынган. Биринчи жүк 10 апрелде, ал эми экинчи 10 майда келген жүктүн курамында экспресс-тестер, медициналык халаттар, жылуулук термометрлери, коргонуу көз айнектери, медициналык колгаптар, маскалар жана башка жеке коргонуу каражаттары бар деп билдирди Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев. Анын айтымында Кытай Эл Республикасынын өкмөтүнөн тышкары анын өкмөттүк түзүмдөрү, регион Кытай компаниялары тарабынан дагы чоң жардам берилген. Алардын арасында Кытайдын бир катар министрликтери жана ведомстволору, Синьцзян уйгур автономиялуу району, бир катар провинциялардын элдик өкмөттөрү, Фошан, Урумчи, Шанхай шаарларынын мэриялары, Alibaba, Huawei, Джунда, Costco, ошондой эле China Mexico компаниялары, Jack Ma фонду менен башка көптөгөн компаниялар дагы бар. Кыргыз Республикасынын президентинин Туркия Республикасынын президенти менен болгон сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыктары боюнча 15 июлда Бишкекке Туркиядан жардам келди. Жардамдын ичинде өпкөнү жасалма дем алдыруу ИВЛ аппараттары, ошондой эле кычкылтек концентраторлору, ПЦР-тест комплекстери, ошондой эле жеке коргонуу каражаттары бар. ТИКа орчунду көмөк көрсөтүп келген жана көрсөтүүдө. Туркиянын элчилигинин демилгеси менен өлкөбүздө иштеп жаткан түрк компанияларынын жардамдар алынды деп билдирди Нурлан Ниязалиев. Белгилей кетсек, пандемияга каршы күрөшүүдө Кыргыз-Түрк ооруканасы маанилүү жардам көрсөтүп келет. Кошуна мамлекеттер Казакстан, Өзбекстан жана башка өлкөлөрдөн келген жардамдар. Казакстандын өкмөтү тарабынан 5000 тонна көлөмдөгү 10 түрүндө азык-түлүк жардамы берилди. Ал 29 апрелден 2 майга чейин этап-этабы менен жеткирилди. Өзбекстан өкмөтү тарабынан 5 партия жүктөрү жөнөтүлдү. Анын ичинде жеке коргонуу каражаттары, азык-түлүк, дары-дармектер жана жабдуулар берилди деп билдирди Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев. Анын айтымында мындан тышкары Япония, Корея Республикасы, АКШ, Канада, Венгрия, Германия, Швейцария, Бельгия, Сауд Аравия падышалыгы, Бириккен Араб Эмираттары, Катар, Кувейт, Пакистан, Иран, Индия жана башка көптөгөн мамлекеттерден гуманитардык, техникалык, медициналык жардамдар алынды. Чет өлкөдөгү мекендештерди колдоо жана аларга көмөк көрсөтүү өзгөчө мааниге ээ. Чет өлкөлөрдөгү биздин мекендештерибиздин кыргыз диаспораларынан жана коомдук бирикмелерден өздөрүнүн каражаттарына медициналык жабдууларды жана медикаменттерди сатып алган жардам өзгөчө белгиленди. Алардын колдоосу, көмөк көрсөтүүсү биз үчүн өзгөчө мааниге ээ деп билдирди Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев. Анын айтымында өлкөбүздүн чет мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери дагы четте калышкан жок. Алар өздөрүнүн каражаттарынын эсебинен акча бөлүп керектүү дары-дармектерди жана медициналык жабдууларды сатып алышкан. Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасынын премьер-министринин тапшырмасына ылайык алар жеке коргонуу каражаттарын, дары-дармектерди, жабдууларды өлкөбүзгө жеткирүү менен алектенүүдө. Биздин фармакомпанияларга дагы медикаменттерди чыгаруучуларды табууга, медициналык жүктү сатып алуу жана Бишкекке жеткирүү жөнүндө келишимдерге кол коюуга көмөктөшүүдө деп белгиледи.
Транспорт жана жол министрлиги тарабынан COVID-19 инфекциясы менен күрөшүү үчүн жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат. Транспорт жана жол министрлиги тарабынан COVID-19 инфекциясынын жайылышын болтуруу үчүн толук кандуу иштеп жатат. Республиканын айтымында өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдери киргизилгенден баштап, министрликтин эмгек жамааты март-апрель айларында бир күндүк айлык акысын коронавирус менен күрөшүү фондуна которушкан. Ал эми башкармалыктардан жана борбордук аппараттардын ведомстволук уюмдардын жетекчилери июль айындагы айлык акысынан 3 күндүк маянасын темир жол ооруканасына дары-дармек сатып алуу үчүн которууну чечишкен деп билдирди транспорт жана жол министри Жаннат Бейшенов. Анын айтымында 20 апрелден 6 июлга чейин ташуучулар 219 жеке транспорт менен 2530дан ашык обсервациядан чыккан жарандарды аймактарга жеткирген. Ошондой эле белгилей кетсек, бул иш-чараларды алар өз каражаттарына жасашкан. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.